Күндүн башка окуяларына назар салыңыз, алар менен мен Айгерем Жаныкул кыскача тааныштырам. Дүйнөнү дүрүп өткөн кезектеги террордук чабуул. Ниццада кол салуунун курмандыктары 80 адамга жетти. Кыргызстандыктардын баары жогу азырынча белгисиз. Ошол эми алды Италияга жол тартып бара жаткан кемедеги дагы 600-дөн ашык адамдын сөөгү табылды. 1 жылдан кийин мигранттар Сицилиянын жээгинен алынды. Экономика өсүшүнүн темпи жай. Министрлик жарым жылдын жыйынтыгын чыгарды. Толугураак бир нече мүнөттөрдөн соң баяндап өтөм. Франциянын Ницца шаарында кече-кечинде болгон кол салуудан каза тапкандардын саны 80ге жетти. Расмийлер Бастилияны колго алган күн майрамдалып жатканда оор жүк тарткан унаа сүзүп кирип келгенин айтууда. Айдоочу полиция тарабынан аты өлтүрүлгөн, унаадан граната жана куралдар табылган. Франс пресс агенттиги унаадан 31 жаштагы теги тунистик анамдын документи табылгандыгын кабарлоодо. Президент Франсуа Олланд атайын жасаган телекайрылуусунда ислам терроризми бүтүндөй Францияга коркунуч жаратканын, мындай кырдаалда сак болуу, чечкиндүү чечимдерге келе аларыбызды демонстрациялашыбыз керек деп билдирди. Олланд ноябрдагы теракттардан кийин киргизилген өзгөчө кырдаал абалындагы 3 айга узартууну буйрду. Аларда бир катар өлкө лидерлери Ниццадагы кол салууну айыптап, иликтөөгө жардам көрсөтүү үчүн атайын топ жөнөтүп жаткандарын айтышууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо кол салуудан каза тапкандардын арасында кыргызстандыктардын бар же жогун териштирип жатат. Франциядагы бул окуя шаардын тарыхында эң кайгылуу күн катары эсте калат. Мына кандуу калаба соңку кездери дүйнөнүн ар бурчунда улам бири катталып, ааламдын коопсуздугу ого эле морт, калпыз абалга капталып тургандай. Эсиңиздерде болсо, 28 июнда дагы Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 3 жардыруу болуп, анын кесепетинен акыры 40-тан ашык адамдын каны төгүлгөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат төрагасынын мурдагы орун басары генерал-майор коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков менен да ушул дүйнөнү тооруган теракт коркунучтары туурасында баарлашканы турабыз. Кутман кечиңиз менен, Артур мырза. Сиз билесиз, өткөн жылы Францияда террористтердин колунан 100-дөгөн адам мерт кеткен, демек мындай кол салуулар биринчи эле болуп жаткан жок. Ушундан улам суроо жаралат да, эмнеге өнүккөн мамлекеттерде ушундай чабуулдар улам кайталанып, бирок ошол эле маалда коопсуздукту контролго алуу колдон чыгып кетип жатат. Бүгүнкү күндө абдан чоң ири мамлекеттерде ушу террористтик коркунуч абдан катуу күчөп атат. Ага мисалы акыркы болуп өткөн ошо Түркиядагы террордук жарылыштар, мына кечээ болуп өткөн Францияда болгон окуяны айтсак болот. Эми бул жерден Францияда болуп өткөн окуяны карап көрсөк, албетте ошол буга чейин бир нече жолу террордук жардыруулар, атышуулар болуп, 150-ге жакын киши каза болгон. Ошондон Франциянын ички иштер министерствосу, атайын кызматтары, бийликтегилер бир чоң сабак албаса керек. Бул биринчиден, экинчиден ошого тийиштүү чоң чараларды жакшы колдоно алган эмес. Эгер колдоно алса, мына Европа чемпионаты футбол бүткөндөн кийин кичине алар өздөрүнүн баягы эс алганы же болбосо баягы бдительность деп коет орусча, мына мындайча көзөмөлдү кичине төмөн түшүрүп жүргөн. Ошонун натыйжасында бир чети мындай террордук акт болуп атат. Экинчиден, Францияда жекеле мындай физикалык жактан карабастан, идеологиялык жактан жакшылап караса, мындай террордук акттардын алдын алууга мүмкүнчүлүк бар эле. Себеп дегенде, Франциядагы болуп өткөн жанагы шофер араб улутундагы француз жараны террор жасап аткандан кийин ошого окшогон Франциянын жарандары эле өздөрү көп жерден мындай көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк түзүш керек болчу. Себеп дегенде, алардын көбү жанагы идеологиялык жактан уктап кеткен же уктап жаткан деген ячейкалардын тобуна кирип кеткен. Булар диндик ислам динин жамылган террорчулардын арасында жүргөн, уктап жаткан ячейкага кирет. Ушулардын баарын комплекс түрдө караганда ушул жагынан да бир чоң ката кеткен, алдын ала иштерди жүргүзө алган эмес. Үчүнчүдөн, мына Францияда миграциялык процесстер, качкындардын тобу абдан көп жайгашып, булар демократиялык жолдорго чоң көңүл бөлүшүп, андан тышкары гумандуулук жолго көңүл бөлүшүп, ошондон булар дагы бул жагын мындайча айтканда абдан чоң мындай көңүл бөлбөй, ошонун негизинде дагы бул жактан дагы чоң мындайча айтканда кыйынчылыктарды жаратып атышат.
Биз айтып өткөн кандуу майрамдан кийин кандай дейсиз, качкындарга болгон мамиле өзгөрүшү мүмкүнбү? Себеби дегенде азыр качкындар деги эле мигранттардын маселеси Европага бир топ эле түйшүк жаратып жаткан чагда. Эми бул бүгүнкү күндө жакынкы чыгыштан келген качкындардын саны 1 миллионго жакын ашып кетти. Бул Европа өлкөлөрүнө келди. Европа өлкөлөрүндө визасыз жүрө берсе болот, кирип алгандан кийин биринчиден. Эми ошолордун арасындагы жок эле дегенде бир 5%ка жакыны ошол качкындардын терисин жамынып, ар кандай радикалдуу диндин террористтик уюмдардын, экстремисттик уюмдардын өкүлдөрү болсо, бул абдан чоң цифра. Бул Европага дагы болсо бир чоң кыйынчылыктарды алып келиши мүмкүн. Экинчиден, бул Европа мамлекеттери акыркы убакта демократия жолдоруна түшүп, ошо менен катуу оюндорду баштагандан кийин ошол демократиялык процессти түшүнбөгөн качкындардын көбү же болбосо ошолорго менен чогуу келген террористтик уюмдар дагы мындан пайдаланышы мүмкүн. Үчүнчүдөн мисал алып көрсөк, ошол Англия жакында эле Евросоюздан чыгып кетти. Буга дагы бир себеп болгон ошол качкындардын көбөйүшү жана өздөрүнүн мамлекетин террордук, экстремисттик, диндик топтордон сактануу үчүн алар ошо Евросоюздан чыгып кетти. Эч ким кепилдик бере албайт, жакын арада дагы Евросоюздан чыгабыз же өзүнчө референдум өткөрүп ушуга бөгөт коебуз деген мамлекеттерде болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугуна, стабилдүүлүгүнө чоң баа берип, ошого сактанганга аракет жасайт. Артур мырза, кырсык деген айтып келбейт демекчи, ушундай террордук чабуулдардан улам кайсы бир дүйнө бурчунда болуп жатканын угуп көргөндө глобалдык деңгээлде ар бир адамдын өмүрү тобокелдикте калып жаткандай сезилип кетет да. Ошол эле биз четте карап мындай окуялардын бизге таптакыр тиешеси жок деп айткандын өзү деле туура эмес болсо керек. Кандай дейсиз, анан кандай сабак алуу керек дейсиз ошол эле биз көрүп билип жаткан окуялардан улам? Ачыгын айтыш керек, буга чейин 90-2000 жылдары биздин Кыргызстан мамлекетинин жетекчилери, андан тышкары тиешелүү кызматтагылардын көбү биздин эл жакынкы чыгышта же болбосо батыш өлкөлөрүндө террордук акт болсо, бул бизден алыс, бизге тиешеси жок деп жүрчүбүз. Бүгүнкү күндө андай эмес. Диндик, экстремисттик, террористтик топтордун бүгүнкү күндө информациялык ресурстар көбөйгөндө баар жактан алардын кудурети жетет ар бир өлкөгө өздөрүнүн баягы салымын кошконго. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз мамлекет болгондон кийин четте карап турбашыбыз керек. Биринчи кезекте биздин мамлекеттин жетекчилери, биздин эл, биздин коомчулук, биздин атайын кызматтагылар ушу элдин, коомчулуктун стабилдүүлүгүн жана коопсуздугун сактаганга бардык шарттарды түзүш керек. Анын үчүн абдан чоң демилгелүү иштерди жасаш керек. Буга ошол эле биздин чек ара маселелери боюнча, миграциялык процесстер боюнча, андан тышкары бизден чыгып кеткен жана келип аткан биздин жаш өспүрүмдөр, жанагы ар кайсы жакка барып диндик окуулардан келип аткандар, андан тышкары ошол эле Сирияга кеткен 500-600ге жакын биздин жарандардын акыбалы кандай, алар кайра келеби, келбейби, алар боюнча көзөмөл болуш керек. Жана эң негизгиси Кыргызстанда болуп аткан экстремисттик, террористтик идеологиянын өсүшүнө биз чоң тоскоол коюшубуз керек. Ошондо гана биздин Кыргызстанда тынччылык, бейкусуздук жана коопсуздук толугу менен сакталууга мүмкүнчүлүк түзүлө алат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө Кыргызстанда ар кандай террордук акт болуп кетпейт деп эч ким толугу менен кепилдик бере албайт. Рахмат айтам. Дүйнө коопсуздугу, ушундан улам дүйнө бурчунда катталып жаткан кол салуулар, террордук капсалаңдар туурасында генерал-майор, коопсуздук боюнча эксперт Артур Медетбеков менен маектештик. Дүйнө окуяларын улантам. Италияда өткөн жылы кырсыкка учураган кемеде каза болгон адамдардын 600дөн ашыгынын сөөгү табылды. Ушул кезге чейин Ливиядан Италияга бараткан мигранттар түшкөн кеме өткөн жылы кырсыкка кабылып, 400дөн ашык адам өлгөнү кабарланган. Эми калган адамдардын денеси Сицилиянын жээктеринде табылып отурат. Маалыматтарга караганда, кырсыкка учурар алдында кеменин алдыңкы бөлүгүндө жүздөгөн адамдар бекилип калган. Анткени калдыктар табылган маалда ал жакта адамдардын жыш болгону айтылат. Буга чейин Еврокеңеш кырсыкка кабылгандарды куткаруу иштерине көмөк көрсөтүшү зарылдыгын белгилеген. Италиянын күч структуралары 60 миңден ашык мигрант кайык менен жыл башынан бери келишкен. Улуттар уюмунун соңку баяндамасында 2014 жылдан бери деңизде мерт кеткен качкындардын саны 10 миңден ашканы жазылат. Кайрадан чөлкөмдө болуп жаткан жаңылыктарга кайрылабыз. Жыл башынан бери өлкөнүн экономикасы
төмөндөгөн. Бул туурасында экономика министри Арзыбек Кожошов атайын маалымат жыйында билдирди. Айтымда жарым жылдын жыйынтыгы менен ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 176 миллиард сомго жеткен. Экономикалык өнүгүүнүн терс тенденциясы 2016 жылдын башынан бери байкалууда дейт. Мындай көрүнүш негизинен өнөр жайдын айрым тармактарында өндүрүштүн деңгээлинин төмөндүгүнөн улам келип чыккан. Жылдын башында биз бекиткенде биздин экономиканы 5,2 деп айттык эле. Бул эми абдан оптимисттик көз караш болуп калды. Бирок март айында биз жалпы дүйнөлүк тенденцияны карап, айрыкча биздин Евразия экономикалык биримдиктеги болуп аткан Россия, Казакстанда болуп аткан экономикалык мындай басаңдоосу биздин Кыргызстанга да чоң таасирин тийгизип атат. Ошондуктан биз экономикалык биздин көрсөткүчтөрдү карап чыктык. Жылдын жыйынтыгы боюнча биз өкмөттө бул маселени айттык, бекиттик. 2,2% өсүш болот деп биз ошондой болжомолду өкмөттөн бекиттик. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө назар салыңыз. Интернетке чыккан видеодон улам Акун пансионаты сотко доо арызын даярдап жатат. Буга канализация сууларын көлгө куят экен деген видео себепчи болду. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп баштады. Эмдөө жараяны 30 июлда аяктайт. Ал арада Өзбекстандагы орто кылымга таандык шаардын курулушуна тынчсыздануу болууда. Ал эми Кыргызстанга байгелүү кайткан спортчулар канча өлчөмдө сыйлык алары жарыяланды. Дегенде эле алтынды алып келгенге ыйгарылган акчалай сыйлыктын суммасын сиздер бир нече мүнөттөрдөн соң биле аласыз. 11 каналында кабарларды баяндаабызды улантабыз. Өтүп бара жаткан жума ысык көлдүн түбүндөгү таштандылар жана суу саркындылары боюнча тараган видео тасма коомчулуктун талкууга түшкөн темалардын бири болду. Акыр Чикир көл жээгиндеги белгилүү эле пансионаттардын чыгып жатышы мүмкүн деген дагы пикирлер айтылып, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековго таандык делген пансионаттын дагы ысым аталып, бирок мамлекеттик органдар кийин аны четке кагат чыгышты. Туристик сезон ортолоп калганда пайда болгон бул чуулгандуу тасмага жана анын тегерегиндеги болуп жаткан маселеге биз дагы ортого салмай болдук. Баяндамачыбыз Элеонора Сагындык кызы кебибизди улантат. Ооба, ушул сөз болуп жаткан тасманы ысык көлдүн жээгинде иш алып барган Таза ысык көл коомдук фондунун мүчөлөрү, кызматкерлери тартып алган. Тасмада ушул көлдүн жээгиндеги 2 пансионат Акун жана Солнечный берег деген пансионаттарга жакын жерде көлдүн жээгинде акыр чикирлер көрсөтүлөт. Түбү абдан кире экенин көрүүгө болот. Мындан тышкары ошол эле тасмада ошо көлдүн жээгинде жогоруда аталган 2 пансионатка тийиштүү деп алдын ала божомолдонгон акыр чикирлер саркынды суулар аккан түтүктү байкоого болот. Эске салсак, ошол Акун пансионаты учурда жогорку кеңеште төралып калган спикер Чыныбай Турсунбековго таандык. Бул боюнча ушул маалымат чыккандан кийин социалдык желилерде анын дарегине карата бир топ сындар дагы айтылып кетти. Бирок ошентсе дагы көчө мамлекеттик экотехинспекция бул боюнча атайын билдирүү менен чыкты жана таталып жаткан түтүктүн ушундай спикердин пансионатына карата эч кандай тиешеси байланышы жок экендигин айтып ишендирип өттү. Биздин билишибизче көлдөгү ондогон пансионаттарды тыкыр текшерип атабыз деген мамлекеттик экологиялык техинспекция талапка жооп бербегендер жабылып жатат деп буга чейин да жар салган эле. Анда эмнеге көлдүн багы кирдеп жатканын алар көз жазымда калтырышыптыр. Анан кандай чаралар көрүлгөнү жатат? Ооба, негизи Кыргызстанда ушул көлдүн тазалыгы, экологиясы боюнча иш алып барган көз карандысыз уюмдар, фонддор ондоп саналат. Алардын ичинде албетте активдүү иш алып баргандар дагы бар. Ошолордун катарында ошо Таза ысык көл коомдук фондусун атасак да болот. Бул фонддун кызматкерлери ушул акыркы жылдары көлдөгү тазалык маселеси абдан бир кооптуу маселеге айланып бара жатканын айтып жатышат. Алардын айткандарын стата катары келтирсем, ушу көлдүн түбүндөгү акыр чикирлерди көрсө кишинин үрүбү учкудай деген сөздөр болууда. Бул активисттер албетте эңириде ошо көлдү таза кармаш керек, көлдүн жээгинде акыр чикир таштабаш керек деген маалыматты элге жеткирүү эң жакшы жыйынтыгын бермек деп жатышат. Жана эң башкысы бул жерде ошо көлгө келген ар бир эс алуучунун жеке жоопкерчилигин күчөтүү керек деген ойдо.
ошондой эле ушул көлдүн жээгинде жайгашкан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дейликпи, жергиликтүү акимдерден дагы сунуштар түшүүдө. Алардын айтымында ушул көлдүн жээгиндеги жеке менчик пансионат ээлеринин жоопкерчилигин дагы күчөтүү зарыл. Ооба, сиз башта туура белгиледиңиз, ушул жакында эле июнь айында мамлекеттик тийиштүү органдар 12 пансионаттын ишин чектеген болчу. Бирок ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ушул чараларды мындан дагы күчөтүү зарылдыгын белгилеп жатышат. Ошондой эле дагы бир сунуш бар. Бул сунушту ушул Ысык көл областындагы мурунку өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү Эмилбек Каптагаев айтып өттү. Ал кишинин айтымында Ысык көл жээгиндеги таштандыларды кайра иштетүү маселесин чечмейинче, ушул көлдүн жээгиндеги тазалык маселесин чечүү бир аз оорчулукка туруп калат деген ойун айтты. Рахмат айтам. Өтүп бара жаткан жумада Ысык көлдүн түбүндөгү таштандылар жана суу саркындылары боюнча тараган видео тасма коомчулуктун талкуусуна түшкөн. Биз дагы мына ушул темага токтолдук. Башка кабарлардан ажыга бара турган зыяратчылар эмдөөдөн өтүп жатат. Алар мээнин сезгенишине жана сасык тумоого каршы эмделет. Бардык зыяратчылар эмдөө алдында медициналык кароодон өтүп, тийиштүү адистер кеңешин алган. Ажылык амалдарын аткаруу үчүн Меккеге барган зыяратчылар электрондук билерик тагынышары буга чейин айтылган. Анда зыяратчынын келген өлкөсү, виза номеру, паспорттук маалыматтары жана жашаган жери көрсөтүлөт. Быйыл ажылыкка катталгандар былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге аз экендиги айтылууда. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагында 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Борбор Азия жаңылыктарынан Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк мурастары боюнча комитети Өзбекстандагы Шахризабз шаарынын тарыхый бөлүгүн жоголуп кетүү коркунучунда калган объектилердин тизмесине киргизди. Шаршембиде жарыяланган комитеттин билдирүүсүндө Шахризабздын бул тизмеге киргизилишине анын тарыхый бөлүгүндө башталган курулушу себеп болгону маалымдалат. Комитет шаардын туристтик инфраструктурасын өнүктүрүү максатында аны ортого кылымга таандык бөлүгүндө башталган курулуш боюнча тынчсыздануусун билдирет. Комитет мейманканалардын жана башка дагы заманбап имараттардын курулушу бул шаардын тарыхый бөлүгүндө жоюлгус так калтырганын баса белгиледи. 2000 жылдан ашуун тарыхы бар Шахризабз шаары Өзбекстандын түштүгүндө бир кезде Жибек жолунун бир бөлүгү өткөн аймакта жайгашкан. Беле кетсек, 14 жана 15 кылымдарда ал Кеш районунун маданий жана саясий борбору болуп турган. Комитет билдиргендей, шаар түрк-монгол лидери Амир Тимур бийликте турган маалдан калган диний жана светтик эстеликтердин топтому менен таанымал. Ошондой эле Шахризабздын тарыхый бөлүгү дүйнөлүк мурастар тизмесине 2000 жыл эле киргизилген болчу. Спорт жаңылыктарынан август айында старт алгана жаткан Бразилия олимпиадасында Кыргызстандын намына алтын медальды алып келген спортчулар 7 миллион сом ыйгарылат. Ал эми күмүш үчүн 5 миллион, коло медальга 3,5 миллиондон берилет экен. Спорт агенттигинин маалыматына караганда, мындан тышкары 4-чү орунда илген спортчуга 2 миллион, 6-чы, 7-чи орунга илингендерге өкмөттүн атынан 900 миңден 700 миң сомго чейин сыйлык ыйгарылат. Учурда Кыргызстандын атына 18 жолдомо берилген. Жума күнкү жаңылыктарды мен Айгерим Жаныкул тааныштырдым. Көңүл бурганыңыздар үчүн алкыш айтам. Аманчылыкта учурашалы.